Бакытбек Бекмуратов мекендеген Нарын районунун Сарой айылындагыларга ушубузга дейре сугат суулары кеңгесиз жетпей, төгүлгөн мээнет дайым эле актыла бербейт. Алардын кызматына өткөн кылымдын 60-жылдарында казылган БСР коюлган менен аны жөндөп алууга айыл өкмөтү алсыздык кылды. Мунун кесепетинен таңсыктык жаралып, 1200 гектар аянт акырындык менен чөлгө айланууда. Жылдан жылга өтө кыйындап аябай эле суу тартыш болуп, илгери биз бала кезде 2-ден 3-кө чейин сугарган күндөр болгон. Анан кийин биз мынакей чоңоюп аркы болгондон бери бир эле сугарып, араң ошо бир эле араң сугарчубуз. Эгер 120 000 метр куб суу батырган Сарой БСР Нарын башкы суу чарба башкармалыгынын карамагына берилбегенинде дыйкандардын мээнеттери текке кетмек. Андыктан азыр мында тазалоо жумуштары жанданып, баардык аракет нымдуулукту арбын топтоого жасалууда. Ал эми ага тартылышкан техникалар бүт жаңы болгондуктан иш ыргагына тоскоол жагдайлардын жаралбастыгына ишеним бекем. Суу ресурстары кызматы тарабынан былтыркы жылы бир экскаватор берген, узун стрелалуу. Ал келгенде биздин жумуштар жеңилдеген. Былтыркы жылдын жыл аягы менен бул иштеп аткан жаңы экскаватор келип, биздин колубузду аябай эле узартып атат. Буга чейин экскаваторубуз жок, мындай көлөмдүү жумуштарды аткара алчу эмеспиз. Быйылкы жылы жакшы. Дагы техникалар келүү алдында турат. Негизи Нарын облусунда жалпысынан суу баскан 120 038 гектар аянт бар. Аларды камсыз кылуу үчүн узундугу 3784 чакырым канал, 2807 гидротехникалык курулмалар, 91 скважина жана 23 насос станциялары пайдаланылат. Эми министрлер кабинетинин 207 токтомуна ылайык буга чейин айыл өкмөттөрүнө жана суу пайдалануучулар бирикмелерине таандык ирригациялык мүнөздөгү субъекттер суу чарба башкармалыктарына берилүүдө. Демек, ошого жараша иш көлөмү көбөйүп, ал кошумча каражаттарды талап кылбай койбойт. Былтыр болсо 172 миллион бөлүнсө, быйылкыга мына уже 400 миллионго жакын акча каражаты бөлүнүп атат. Облус боюнча. Ошондой эле жаңы техникалар келип атат. Азыркы мына 100 000 кубтук Сарой БСР мына өзүбүздүн мекеме менен, күчү менен эле жаңы келген техникалар аны ГСМ менен гана тазалап иштерин жүргүзүп атабыз. Статистикалык маалыматтар тастап тургандай, Нарын облусунда мына ушундай БСРдин 85 бар. Бирок алар айыл өкмөттөрүнүн карамагында болгондуктан буларды тейлөөгө айыл өкмөттөрүнүн дараметтери жеткен эмес. Андыктан мына ушул субъекттерди областтык суу чарба башкармалыгына өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө облустагы 16 БСР ушул аталган мекеменин тейлөөсүнө өттү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.